бүгүн айымдарыбызды куттуктап, өтө бир сонун чыгарма жагырып өттү. Айтып коет эмеспи, үй бүлөлүк бакыт бул жакшы бир турак жай депчи. Анан ошол жаатта өзүнүн эмгектерин көрсөткүлө аткан бир инсаныбыз менен таанышып өтпөйлүбү? Мына баягы баарыбыздын башыбызга түшпөсүн, бирок жакын аралыкта Турция мамлекетинде зилзаладан улам, мына ушундай айттырбай келген тилсиз жоодон улам канча деген биздин ушул бир боорулорубуз, канча деген адамдар жабыркады. Мына ошол жабыркаган адамдардын дагы бир четинен, бир жагынан алып карап келгенде бул турак жайдын сапатсыз салынганынан деп дагы турабыз. Эми бүгүнкү күндө деги эле кандай турак жайды курууга мүмкүн, деги эле кандай турак жайда жашасаң коопсуз болот дегендей бир биздин суроолорго жоопторду издеп келебиз. Чынында бүгүнкү коногубуз дагы мына ушул өзгөчө тармактын ээси. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн SMS билдирүүлөрүңүздөрдү же болбосо турак жай курдурам деп турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө бизге суроолоруңуздарды калтырыңыздар, өз дарегине жеткиргенге аракет кылабыз. Биздин келген коногубуз менен дароо эле тааныштырайын. Кыргыздын сыймыктуу уулдарынын бири Уларбек Бакырдинов, Ajax International курулуш компаниясынын жетекчиси. Саламатсызбы, кош келесиз. Саламатсызбы. Кутмандаарыңыз менен. Рахмат. Бүгүн мына ошол сонун күндө келип отурасыз. Деги эле айымдардын эл аралык майрамы деп калдык. Жалпы айымдарды, деги эле сизди бул дүйнөгө алып келген апаңызды бүгүнкү майрам менен куттуктап өтсөңүз. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар, урматтуу кыргыз жарандары. Барыңыздарды бүгүнкү жаз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анткени дегенде бул эне деген эненин таманын бейиштин, мындайча айтканда айтып кетет го кыргызда ушундай. Эненин жолу бейиштин, бул эненин таманында деп кечиресиздер. Сөздүн так маанисин унутуп калыптырмын. Бирок ошондой болсо дагы барыңарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыбыз бала болгондон кийин, баарыбыз ата болгондон кийин эненин баркын билет экенбиз. Ошол себептен дайыма жаныңарда балдарыңар, энелериңер, аталарыңар болсун дагы жакшылыктар коштосун. Эң негизги ошол. Айтканыңыз келсин. Дароо эле биз жогоруда да айтып калдык ушул турак жай боюнча. Мисалы, бакыттын ар кандай талчалары болот экен да. Сөзсүз түрдө мисалы, үй бүлө куруш керек, бала чакалуу болуш керек. Анан үй бүлө куруп бала чакалуу болгондон кийин ачык асман алдында жашабайсың, үстүңдө бир үйүң болуш керек да, турак жайың болуш керек. Анан турак жай болгондо дагы аны бир сапаттуу куруу. Азыркы учурда мисалы көп аябай мисалы үй куруп жаткандар көп, бирок сапатына карагандар өтө аз да. Келиңиз эми ушул компания тууралуу бир кененирээк өзүңүз айтып берсеңиз. Биздин компаниянын аты Ajax International, сиз айтып кеткендей эле, биз Кыргызстанда 7 жылдан бери үйлөрдү куруп келебиз. Биз чоң высотный курулуштарды эмес, көп кабаттуу үйлөрдү эмес. Биз болсо частный үйлөрдү курабыз да, жеке жер тамдарды курабыз Кыргызстан боюнча да. Анан эң негизги өзгөчөлүгү, сиз жогоруда белгилегендей, биз мындайча айтканда Кыргызстанда көнүп калган кирпичтен же болбосо топурактан салышат, жана башка салып жүрүшөт го, мындай баарыбыз көнүгүп жатат да. Биздики болсо кичине башкачараак болуп кетет. Себебинде биз Канада мамлекетинин технологиясын Кыргызстанга алып келип, ошол технология менен Кыргызстанда куруп келип атабыз да. Ал технология болсо SIP технология деп аталат. SIP деген сөз өзү мындайча айтканда аббревиатура да. Структурасы изоляцияланган панель деп чечмеленет да. Анан ушул сөздүн негизинде эле мындай көп нерсе жатат да. Анткени дегенде биз Кыргызстанга ошо курулушка элдерге сунуштарыбызда биз дагы Кыргызстандын рыногун мындайча айтканда изилдеген элек да. Изилдесек Кыргызстанда эки эле проблема бар. Биринчи проблема бул баарыбыз билип, жон терибиз менен сезип, мындайча айтканда көмүр жагып, көң жагып билип жүргөн бул кышкы суук маселеси. Андан кийинки баарыбыз буга чейин көп маани берип жүрмөбүз, бирок ушул сиз айтып кеткендегидей Турциядан кийин көп киши да ушул нерсеге маани бере баштады, бул жер титирөө маселеси да. Себебинде Кыргызстан өзүбүз толуу мындайча айтканда аймакта болгон себептен дайыма жер титирөөлөр болуп турат да. Анан SIP технологиясы болсо, бул Канада мамлекетинде пайда болгон экен. Ал технология болсо ушул эки суроону тең түздөн түз бир учурда чечип кетет экен да. Анан ошол себептен биз ушул технология Кыргызстанга туура келет экен деп туруп алып келип сунуштаганбыз. Албетте башында көп кишилер мындайча айтканда күлүшкөн, мындайча айтканда ишенген эмес, себебинде эки жак бетинде ОСБ турат, ортосунда болсо пенополистиролдун чоң плитасы турат. Анан сыртынан караса бул кыз кишиде болуп аябай назик көрүнгөн технология. Анан элдер ойлойт бул аябай назик экен, жанынан чуркап кетсе кулап калат депчи. Бирок любой материалдын кандай десем тарыхын алса адамдыкындай эле сыяктуу да. Адамдын сен ким экенин билиш үчүн анын тарыхын сурашың керек да, эмне иш кылган, ким менен жүргөн дегендейчи. Ошондой эле технология да ошондой да. Мисалы катары ошол эле SIP технологиянын тарыхы боюнча айтып кетсек, Япония мамлекетинде азыркы учурда аябай көп колдонушат ушул технология менен үйлөрдүчү. Себебинде 1995 жылы Японияда
Кобе деген шаарда аябай катуу чоң да ушундай жер титирөө зилзала болгон да. Ошол жерден да аябай Япония чоң бир эмеге учураган, мындайча айтканда, эми кырсыкка учураган. Ошол кырсыктан сип менен салынган үйлөр гана аман калган экен да. Ошондон кийин Японияда азыркы учурда аябай көп курулат да. Жакында эле мага бир баарыбыздар деле билет болушуңуздар керек. Тез кабар деген эме бар, новостной портал бар. Ошолордо сунуштап калды да. Жакында эле Японияга барып келишиптир. Алар айтат, Японияда бүт ушундай кылат экен. Сен мен атайын ошо жака барып келбейлиби дейт да аларчы. Анткени дегенде мындай да, сиз айткандай сыяктуу Кыргызстанда баарыбыз кыргыз жарандары баары тең үйгө аябай басым жашашат да. Европейцтер мынчалык үйгө басым жасабайт негизичи. Европейцтер өмүр бою квартирада жашап кетсе да эч бир намыстанбай эле жашай берет да. Бирок кыргыздар болсо кичинекей кыргызынан баштап кары кыргызга чейин үй маселеси жөнүндө дайыма ойлонуп, ошону менен жатып, ошону менен турат да. Жаш өзгөчөлүгүнө карабай, Ооба. Анан ошол себептен үй куруу бул өтө маанилүү нерсе да. Анан ошол мырзалар өзгөчө баягы төрөлгөндө эле үй курам деп төрөлөт, анан өлүп баратып дагы үйүн мындай аманат кылып таштап кетет эмес. Ошондой эле болуп калды. Ошол себептен үй курууда көп нерсеге маани бериш керек да. Бул эң биринчи туура пландоодон башташ керек да. Туура пландоо дегенде ошол проектин туура пландаш керек, сметаны туура чыгаш керек. Жана эң негизгиси деп айтып кетем мен, бул үйдү бат куруш керек да. Анткени дегенде биздики көп учурда адамдар 10 жыл убактысын, 15 жыл убактысын, 5 жыл. Жөн эң бат бүтүргөнү 3 жыл, 5 жылда бүтүрөт экен да үйүнчө. Анан ал 5 жылда, 10 жылда бүт үй бүлөнүн бюджети ошол үйдү курганга кирип кете берет да. Анан ошон үчүн үйдү канчалык бат курса адам, ошончолук утат да. Сонун бул жерде ошол үйдү курууда мисалы сиз айтып калбадыңызбы, бат куруш керек, жана дагы чөнтөгү да ылайыктуу болуш керек да. Биздики чөнтөктүн жукалыгына карабай эле биз чөнтөккө калыңдар сала турган үйдү салып алабыз да. Анан бул мисалы сиздердин компаниянын куруп жаткан үйлөрү мындай орточо эсеп менен канча суммада бүтүп калат? Негизинен мындай да, курулуш, мен көп кардарлар айтып кетем, курулуш адам эмес депчи. Себебинде адамды мындай алдап кетсең болот да, бирок курулушты алдап кете албайсың да. Себебинде курулуш өзүңдүн үйүңө кетчү акча, сен кандайынан айлантпасаң да алып каалабасаң да кетет да, мындайча айткандачы. Антпесең, если туура эмес кылып койсоң, эртеңки күнү сеники мындайча айтканда жанакы безопасность маселесинде аябай чоң бир маселе жаралат да. Ошол себептен сиз айткандай курулушка кааласа да акча кетет, бирок туура пландаш керек да. Туура смета чыгаш керек. Биздики сиз айткандай көп учурда эмнеден ката кетишет да. Кирпич менен үй салганда мындай кирпичтин эсебин чыгарат экен дагы көп учурдачы. Анан кирпичти койгон балдардын эмгек акысын эске алат дагы. Анан мен чөтө аз эле акча болуп турбайбы деп туруп анан 15ке 12 болгон, 15ке 14 болгон, 17ге 10 болгон үйлөрдү салышат. Заңгыраган үйлөр да. Анан кирпичи салып бүтүрөт. Анткени кирпич курулушта эң арзан материал бул кирпич да. Кирпич бүткөндөн кийин анан сенин расходуң башталат да. Кирпич менен бүтүп сенин крышаң жабылгандан кийин 20% жумушуң бүткөн болот. Анан кийин акча соруп баштайт дагы, анан ошол моментте курулуш токтоп калат да, анан жылга узарат да. Биз эмне менен өзгөчөлөнөбүз? Бизде көп учурда адамдарга биз мындайча айтканда сметаны чыгарып бергенде адамдар чочулашы мүмкүн. Эмнеге көп сумма чыгып атат депчи. Көп сумма чыкканын себеби бир эле нерседе да. Биз от идо бүткөнүнө эмне кетет экенин бүт эсептетип туруп биринчи проектин чыгарып туруп. Проектин чыгаргандан кийин адам менен отуруп туруп материалдарды такташып туруп, ар бир материалдычы. Анан такташкандан кийин так суммасын чыгарып беребиз да. Так суммасы болсо биздики орто эсеп менен алганда биз под евро ремонт деген деңгээлге чейин салып жүрөбүз частный үйлөрдө Кыргызстан боюнчачы. $230 $270 чейин айланат 1 квадратный метр. Это үйдүн көлөмүнө жана материалдын тандаган бааларына жараша да. Ал эми куруу мөөнөтүбүз болсо, мен үйлөрдү үйдүн көлөмүнө карабай 2 айдан 3 айдын ичинде тапшырып жүрөм да кардарларга. Демек 2 же 3 ай ичинде үйлүү болуп калсаң дагы болот. Үйлүү болуп калсак болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы мына 2 же 3 айдын аралыгында макул баягы эң көбү бир 5 ай дейинчи. Жок, 3 айда тапшырып беребиз. Негизи биз 2 айда тапшырып берет элек, бирок мен ушул 2023-жылды аябай көп кардарлар болгон себептен даже 3 айга жылдырдык да. Себебинен ошондо кенен чонон кыймылдайбыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр угуп тургандай 2 же 3 айдын аралыгында сиздер өзүңүздөрдүн турак жайыңыздарды колуңуздарга алып кирип жашасаңыздар болот экен. Анын ичинен дагы мына ушул кандай десем, чынында турак жай куруу бул биз үчүн эң чоң көйгөйлөрдүн бири, бирок ал көйгөйдү чечүүнүн дагы жолдору бар экенин сиздер азыр көрүп отурасыздар дагы. Дароо бизге суроолорду калтырыңыздар. Бизге келген
дагы бир сонун смс билдирүү бар экен. Тааныштырайын. Атым Элдияр дейт. Саламатсыздарбы? Биз Адекстин YouTube каналынан көрүп жүрөбүз. Иштерин жакшы проект экен. Аскер кызматкерлери кандай кылып салдырып алсак болот дейт. Демек бул жакта кесипке дагы кичине бир аз токтоло кетсек окшойт, Негизи азыр Кудайга шүгүр, если аскер кызматкери болсо, ошондо мен туура түшүнгөн болсом, бул мамлекеттик кызматкер болуп калат. Мамлекеттик кызматкер. Эгер мамлекеттик кызматкер болсоңуздар, азыр мамлекетте жакшы бир мүмкүнчүлүк бар. Бул госипотечный компания бар, баарыбыз билгендей, ГИК деген. Ошол ГИК азыр курулушка Бишкек менен Ошду эске албаганда, Бишкек менен Ош кирбейт бул программагачы. Германиянын финансированиясы менен ипотекалык кредит бөлүп берип атышат да. Проценттин ставкалары болсо 8%, если мамлекеттик кызматкер эмес болсо 8%, а если мамлекеттик кызматкер болсо 4% менен 15 жылдан 25 жылга чейин ипотекалык кредит берилип атат да. Биздин офиске кайрылса, биз өзүбүз тараптан проектини чийип бере алабыз. Проектини чийгенден кийин картар менен макулдашып талабына жараша проектин тактап беребиз. Андан кийин сметасын чыгарып беребиз. Өзүбүздүн договорлорубузду беребиз. Жанакы лицензия наркы бир кагаздарды бере алабыз да. Ошону менен барып туруп мамлекеттик госипотекадан курулушка жана ипотекалык кредитин алса, 3 айдын ичинде биз үйүн тапшырып беребиз дагы, кардарыбыз өз үйүнө кирип кетет. Азыркы учурда биз ошонтип тапшырып берип аткан кардарларыбыз бар да. Бул жерде ошондо мисалы сиздер үйдү куруп берип жатасыздар, жер маселесин кандай кылып? Жер маселеси болсо, биздики кардар өзүнүн жери болот, участокчу. Биз участок Чаткалда болсо да салып бере беребиз, Нарында болсо салып бере беребиз, Бишкекте болсо да салып бере беребиз да. Эч айырмасы жок. Кайсыл жерде болбосо да 3 айда тапшырып беребиз. Эң сонун. Мисалы эгерде Бишкекте болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн жери болуш керек. Милдеттүү түрдө ооба. Андан кийин сиздер ал жерге ошол үйдү курдуруп бересиздер. Биз ошол үйдү куруп беребиз. Анткени мен ошол официалдуу юридикалык жоопкерчиликти өз мойнума алам дагы. Анан балдар менен барып туруп 3 айдын ичинде уюштуруп беребиз да. Анан кардарыбыз болсо, мен мындай кызыктуу бир история айтып берсем болот. Бизде бир мындай Молдо байке келген, бир кардар болупчу. Анан өзү мындай дин жолунда жүргөн байке экен. Анан келип туруп биз менен договор түзүп, келишим түзүп туруп, бирок келинчегине эжекеге айтпай туруп 40 күндүк дааватка чыгып кетишти да. Аял экөө 40 күндүк дааватка чыгып кетти да. Анан айтты: "Силер болсо мен келгенче үйүмдүн крышасын жаап калганга жетишип калгыла" депчи. Биз болсо 40 күндүн ичинде байке келгенче суранган себептен фундаментин куюп, дубалдарын көтөрүп, чатырын жапканга жетиштик. Анан эжеке менен байке 40 күндөн дааваттан келгенден кийин, анан байке айтып атпайбы, мына көрдүңбү? Кудай жолунда жүрүп, Кудайга мында чын дилиң менен дуа кылсаң, ушинтип үй өзү эле туруп калат да. Ошондой кылып бир, эми 8-мартка эмес, бирок жакшы бир белек кылган да. Ошондой сымал эле биздин кардарлар базардап жүрбөйт. Биздин кардарлар балдарга тамак аш уюштурбайт. Биздин кардарлар доставканы, материал жеткизсем деп убара болбойт. Бүт адамдын жумушунун баарын биз мойнубузга алабыз да. Кыргызда бир жакшы сөз бар экен: жаман көргөн адамына үй салып кал дейт экен да. Ооба. Ошол нерсени баарын биз кылып беребиз да. Анда Негизи эле ошол кардарларыңызга кандай шарттар түзүлгөн? Ошол эле акчаны бөлүп төлөөдө. Тилекке каршы бизде эме жок, рассрочка как таковой жок. Түз рассрочка өзүбүздө жок да, бирок банктар аркылуу, коммерциялык банктар аркылуу, же болбосо госипотекалык кредит менен элдерге үйлөрдү салып берип атабыз да. Бирок түз өзүбүздө тилекке каршы рассрочка жок да. Биздикинде болсо кардар менен отуруп туруп ар бир этапты өзүнчө такташабыз. Кардар өзүнүн мындайча айтканда мүмкүнчүлүгүнө жараша кандайдыр бир деңгээлге салдырып алышы мүмкүн да. Бирөө чатырын жаптырып, ушу менен токтото тур дейт. То есть ал нерсени болсо офиске келгенде отуруп алып ар бир детальды өзүнчө такташабыз да. Дүң баалашмай жок. Мисал катары бирөө келип туруп дубалдын бийиктигин 2,80 кылат, бирөө 3 метр кылат да, баасы башкача чыгат. Фундаментти ушундай сыяктуу кылып ар бир нерсени өзүнчө такташабыз дагы, кардар өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша үйдү салдырып алса болот. Мисал катары уштуп мындай баа жөнүндө түшүнүк болгудай, эми Кыргызда менин оюмча биздин кардарлардын арасында эң популярный үйлөрүбүз биздики. Орто эсеп менен 130-тан 150 квадрат метрге чейин үйлөр болот да. Бул үйлөр мындай эң оптималдуу да. Анткени дегенде ал үйдүн ичинде сизге 3 кенен уктоочу бөлмө чыгарсак болот, чоң холл чыгарсак болот, гостиный зона сыяктуу кылып, элдер ошол жерде отуруп телевизор көргөй кылыпчы. Андан тышкары аябай чоң зал, кухня батырабыз да ошол үйлөрчү. Ушул үйлөр орто эсеп менен биздики где-то 2 миллион 700дөн 3 миллион 200дүн тегерегинде биз 90% жумушун бүтүрүп беребиз да. Бул Бишкек менен салыштырсак, бир бөлмөлүү батирдин баасы да. Ошол нерсеге биз толугу менен өзүбүздү жумушту уюштуруп, сизге үйүңүздү мындайча айтканда тапшырып берген болобуз да. Кардарда болсо болгондо ички эле косметикалык ремонт кылат. Ал болсо мен даже атап бере алам, эмне жумуштар кылат экен, чтобы түшүнүктүүрөөк болгудайчы. Это ламинат төшөмө эле калат, обои чаптамай калат, натяжной потолок калат, ички эшиктер калат и кафель калат. Калган иштердин баарын болсо биз ошол 3 миллион сом тегерегинде акчага 130-150 чарчы метр үйдү толугу менен өзүбүз бүтүрүп кетебиз.
сонун. Анан бул бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө дагы бир ирет эскертип айтып өтөйүн. Төмөндөгү бул ADEX International компаниясынын номерлары жана ошондой эле YouTube каналы, Instagram'ы турат. Бул жакка сиздер дагы өзүңүздөрдүн эгерде билдирүүлөрдү калтырам десеңиздер, анда дарегине чалып байланышсаңыздар болот. Дагы суроолор болсо, анда бизге SMS катары жибере берсеңиздер, кабыл алып бергенге аракет кылабыз. Анан мисалы үй деп калдык. Үйдү мисалы курууда ал жерде проекттер болуш керек да. Мисалы ар бир эле адамдын табити ар кандай болуш керек. Мисалы балким мен 2 кабаттуу үйдү каалайт чыгармын. Башкасы келип, жок мага бир эле кабат болот деши мүмкүн. Анан проекттерди кандай кылып чыгасыздар? Бизге офиске келсе бизде архитектор бала бар. Архитектор бала менен отуруп туруп кардардын каалоо тилегин жана талабын алабыз да. Талабы деген болсо, канча адам жашайт, то есть эмнени каалап атканын кыялын угабыз дагы, анан ошол кыялын кагазга түшүргөнгө аракет кылабыз да. Анан сиз айткандай сыяктуу көп учурда бизге кардарлар аябай чоң проектини менен келишет, аны кичирейтебиз. Көп учурда кичинекей проекти менен келип, мен мындайча айтканда времянка салып алып анан кийин чоң үй салам дейт. Бирок мен аябай көп кишини времянка салдыргандан мындайча айтканда айныттым да. Себеби дегенде времянка салган негизи өзү эле негизи невыгодный нерсе да. 2 жолу расход болот адамчы. Андан көрөк мен жаш балдар келет да, көбүнчө биз курактуу балдар келет. Айтам, давайте лучше сизге орто үй курабыз деп. Мисал катары 70-90 квадрат метрлик үй курсак, толук кандуу эле үй болуп калат да. Но сиз ошол жерде кенен жашай бересиз дагы, мүмкүнчүлүгүңүз аябай ушундай ашып баштаганда, анан чоң үйдү мындайча айтканда ойлонбой туруп салып аласыз депчи. Ошон үчүн туура пландаганга аракет кылыш керек да. Өтө чоң үйдүн да кереги жок, өтө кичинекей үйдүн да кереги жок. Орто үй болуш керек да. Анан бул SIP технологиясынын дагы бир өзгөчөлүгү, кез-кезде кээ бир кардарлар келип, атайын чоң үй салдырат да. Себеби дегенде бул SIPте отоплениянын деле в принципе кереги жок болуп калат да. Биз өзүбүздүн салып жүргөн үйлөрдүн 90% кардарларыбызда үйүндө отоплениясы жок. Анткени дегенде мен клиенттерге сунуш кылам. Биринчи кыш отопление койбой туруп кыштап көрүңүз. Анан үшүп калсаңыз, анан давайте коюп беребиз дейм да. Бирок реалдуу практикада эч ким кыштан чыккандан кийин койдурган жок. Анан баягы YouTubeга бирөө комментарий жазыптыр, бир эжеке, ужас дейт. Кантип отоплениеси жок үй болсун дейт да. Болот эжеке. Азыр мисалы отоплениясы жок, мына ушундай эч кандай ысытуу каражаттары жок. Салынган үйлөрдө азыр жашап жатышабы? Азыркы учурда жашап жатат. Себеби биз бир сезондо мен 30 үйдөн 50 үйгө чейин салабыз да. Бир сезондо, бир жылда. Кышы жай курулуш жүрө берет. Анан азыр нарынга да көп сала баштадык, чаткалдарга, ушундай суук жерлерге көп сала баштадык. Себеби дегенде биринчи кардарларыбыз чындыгында бул чет мамлекетте иштеп, чет мамлекетте окуп, ошол нерсени көрүп, мындай өзү менен ынанып келген кишилер болчу. Азыркы учурда болсо элдер уже кошунасын көрүп, жора жолдошун көрүп, тууганын көрүп, ынанып, нарынга салган объектилерибиз бар. Отоплениеси жок, көмүр жакпайт, көң жакпайт. Чакан эле электрический мындайча айтканда конвекторлор менен эле айына бир 2000 сом, 3000 сом менен чыгып эле жашап келет. Жып-жып. Сен негизи эле ошол SIP панель материал менен салынат деп айтып кеттиңиз. Өзүнүн өзгөчөлүктөрүн айттыңыз, ошо жанагы кышында жылуулукту кармайт депчи. Анан мына жакында эле ошо жер түзүүгө дагы өзүнүн туруктуулугун көрсөтөт дедиңиз. Анан бул жакта ошол жыгач, четтери жыгач болот дедиңиз. Анан негизи үйдө бир өрт чыгып кетсе, ошого кандай туруштук бере алат? Туптуу суроо берип атасыз. Себеби көп учурда кыргыздар негизи мындай ушул суроону беришет. Ошол себептен биздин жарандарга ошол суроого жооп берип кеткенибиз жакшы болот да. Негизинен ОСБ деген материал бул дүйнөдөгү эң популярдуу курулуш материалдардын бири болуп эсептелет да. Себеби дегенде ОСБ бул тактайдын калдыктарынын стружкасын, мындайча айтканда пресстелгени болот да. Мисал катары чоң бир китепти сиз өрттөнүп аткан өрткө ыргытсаңыз дагы, китеп сырт жактары күйөт дагы, бирок өзү күйүп кетпейт да. Себеп вроде барактар эле да, мындайча. Бирок ал бекем бири-бирине кызылгандан кийин кислород жок болуп калат дагы. Кислород жок болгондон кийин ал оңой менен күйбөйт да. ОСБ ушундай негизи оңой менен күйбөйт. Сыртынан жыгач көрүнсө элдер ойлойт, ченек кыргытып койсом эле бул күйүп кетет болуш керек депчи. Бирок андай эмес да. Биз YouTube'да биздин видеолор бар, көрүп көрсө болот. Мен паяльный лампа менен күйгүзгөн видеолорум бар. Паяльный лампа менен жанагы кыргыздын баары түшүнөт болуш керек. Койду куй калган паяльный лампа менен коюп туруп алып койсок, моментально мындай чок-чоктонот дагы, алып койсок өчүп калат да. Себеби дегенде биз ОСБ 3 дегенди колдонобуз. Ал болсо 12 мм болот дагы, атайын ОСБ 3 деген бар. Ал заводдон чыгып атканда дагы составына антипирен деген вещество кошулат да. Ошол дагы өрткө туруштук берет да. Бирок андан тышкары биз үйдүн ичин гипсокартон менен мындайча айтканда 100%
мындайча айтканда чаптап кетебиз ички бетинечи. А гипсокартон болсо бул таптакыр күйбөгөн материал да. 100% гипстен турат алчы. Ошол себептен мындайча айтканда андан кийинки маселе электромонтаждан чыгышы мүмкүн. Электромонтажды болсо биз дуалдын бетин атайын мен металлический пластина кетиребиз дагы. Металлический пластинанын үстүнө анан элекромонтажды кетиребиз, электрокабелдичи. Ошондо электрокабель дуалга түптүз эмеси жок болуп калат. Мындай эле. Эми экөө бири-биринен изоляцияланган болот да. Тийбейт. Точкага болсо илгеркиде распред коробка койбойбуз дагы, ар бир точкага өзүнчө автомат коебуз. Ошондо сиздики бир точкаңызда эле кичине замыкание болсо, автомат сразу өчүп салат да, үйүңүздө электричество боюнча эч маселе жаралбайт да. Демек баягы кандай десем, мисалы бул жерде ошол электр баягы жарыгын жарыктандыруучу системасы дагы сиздер өзүңүздөр коюп бересиздер. Биз ошол сумманын ичинде толугу менен бүтүрүп кетип атканда электромонтаж мен даже кез-кезде бизге куруучу балдар келет да, куруучу балдар келип мен в принципе мындай технологияны түшүндүм, изучать эттим, мен өзүм куруп алам дейт. Ошондо мен объектиге апарып балдарды көрсөтүп түшүндүрүп берем, мына монтип куруп алсаң болот депчи. Эч бир жумуш эметпейбиз да, кызганбайбыз да. Бирок мен сунуш кылам. Электромонтажды мен кылып берейин, жана вентиляционный системаңды мен кылып берейин депчи. Себеби дегенде үйдүн ичинде ал кирпич менен салынабы, топурак менен салынабы, туура вентиляционный система болбосо, ал үйдө дайыма маселе жаралат да. Дагы бир СМС билдирүү менен тааныштырайын. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Бизде жер бар болуп, силерге кайрылса каржылоо кандай болуп калат? Ошол жагын кененирээк түшүндүрүп бериңиздерчи дейт. Демек бул каржылоо тармагын баягы алдын ала төлөшүбүз керекпи же бүткөндөн кийин төлөйбүзбү деген экен. Да, туура. Мындай болот да, процедурасы боюнча жана жогоруда белгиленгендей эле биринчи офиске келет. Кардарыбыз офиске келгенде проектин тактайбыз. Проект бул эң важный нерсе да. Ушул жерде эң үйүңүздүн ыңгайлуулугу чечилет, функционалы. Жана ушул учурда сиздин үйүңүздүн каражаты чечилет. Канча сомго турат экенинчи. Анан ошол нерсени бекитип алгандан кийин, такташып алгандан кийин, анан кардарыбыз менен если баасы канааттандырса, энди сумма чыгат да, 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион, эми ар кандай да үйдүн көлөмүнө жараша. Ошол чыккан суммага кардар менен келишим түзөбүз дагы. Келишим түзгөндөн кийин кардар бизге 50% төгөт. Ошол сумманын ордуна 50% төгөт. Биз фундаментин куябыз, ичин толтуруп трамбовать этебиз, дуалдарын көтөрөбүз. Эгерде 2 этаж болсо, экинчи кабаттын перекрытиясын коюп, экинчи этаждын дуалын коюп туруп, крыша, чатырын жаап баштаганда кардар бизге калган 50% төгөт да. Ошону менен биз биринчи төлөм менен экинчи төлөмдүн ортосунда айырма 1,5 ай болот дагы, 3 айдын ичинде кардарга үйүн тапшырып беребиз. Сонун. Азыр фундаментин куйганбыз деп баягы сөз болот атпы? Анан бул жакта бир келген кызыктуу смс билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы, биз үйдүн фундаментин куюп даярдап койгонбуз. Андан кийинкисин билдирип бере аласыздарбы деп калтырган экен. Болот. Негизи бизге көп келет андай кардарларчы. Бирок тилекке каршы көп учурда ошол фундаменттердин немеси планировкасы, мындайча айтканда, өзүңүздөргө дал келбей калат, өзүбүзгө эмес, кардарга дал келбей калат. Себебинде башында мындай эле кыргызча эле чийип койгон болуп калышы мүмкүн калат. Эми көп учурда бизге көп келишет да. Диагоналдары жакшы болбой калат. Ошон үчүн мындай кылган туура болот да. Бирок ал маселе эмес. Аны оңдоп кетсек болот да. Биз көп фундаментти оңдоп кеттик. Кичирейтип кетсек болот, чоңойтуп кетсек болот, планировканы өзгөртүп кетсек болот да. Мисалы, фундаментти куюп алдым, эми ушул бойдон куруш керек дегенде эле эме эмес да, проблема эмес да. Ошол себептен менин сунушум кардарга фундаменттин так ченемин ченеп туруп, биздин офиске өтүп келсе, биз ошол фундаменттин ченемине жараша жакшы проект отургузуп туруп, эсебин чыгарып бере алабыз да. Анан кардарыбыз кийинки чечимин өзү чыгарса болот да, кандай кылыш керек деп. Жакшы. Дарегиңиздер тууралуу кененирээк айтып кое аласыздарбы деп калтырган экен. Дарегиңиздерди бүгүнкү күндө иштеп жаткан офисиңиздерди айта кетсеңиз. Офисибиз бизде Бишкекте, Киевский Турузбекова менен кесилишинде, Киевский 190. Ошол жерде жайгашканбыз да. Ошол жерге келсеңиздер, баарыбыз тең ошол жердебиз. Мен в принципе дайыма эле офистемин, өзүм тосуп алып, өзүм мындайча айтканда консультация бергенге даярмын да. Анан бул мисалы баягы командаңыздарда канча кишисиздер, алар болсо кайсыл жактан билим алып келген, чынында бул ошол атайын строительство боюнча мисалы курулуш тармагынан билим алган адамдар ошол. Албетте, билесиздер, бөдөнүн сойсо да газапчы сойсун дейт. Ошондой сыяктуу биздики болсо ар бир мындайча айтканда жумушту өзүнүн өзүнүн эле мындай сферасындагы специалист менен иш алып барышат да. Мисал катары мен өзүм уюштуруучумун деп тааныштырам кардарларга. Себебинде мен как уюштургача толук жоопкерчиликти алам дагы. Анан берки балдардын баарын уюштурган жумушуна мен жооп берем да. Анан кардарыбыз келгенде проектини мен менен такташпайт. Проектини 7 жыл окуу билимин алган ошол проектировщик, архитектор менен такташат да. Анан архитектор менен проектти чийип бүткөндөн кийин ал архитектор менен жумушу бүтөт дагы, сметчик өтөт. Анан сметчик менен иштешет. Анан сметчик менен иштешкенден кийин ал эсебин чыгарат. Эсебин чыгаргандан биз келишим түзөбүз. Келишим түзгөндөн кийин мен аны байкени
эжекени прорабка өткөзүп берем. Ал болсо курулушту карайт да. Анан биз бригадаларды болсо бөлүп салганбыз. Бригадаларды дагы строительный курулуш бригадалары. Курулуш бригадалары болсо, мисал катары фундамент куйган балдар только фундамент коет. Стенаны көтөргөн балдар болсо только дувалды көтөрөт. Чатыр жапкан балдар только чатыр жабат. Мисал катары электрик болсо сертифицированный электрик, ал только электричествомен заниматься этет. Сантехник болсо только сантехника вентиляцияны жасайт да. Ушундай сыяктуу кылып, ар бир бригада өз жумушун кылат дагы кетип калат. Мисал катары бизде көмүп качканда курулуш мындай куруу баштаса, строитель балдар келет дагы, үй бүлө болуп, ошол жерде 3 ай 4 ай жашап калат да. Андай болбойт. 1 жылга чейин жашап калышат экен да, кескесте. Ошол жерде мындай тууган болуп кетишет экен да. Бизде андай болбойт. Балдар келет, бир бригада келет дагы 10 күндөн 15 күнгө чейин объектиде болот дагы, өзүнүн жумушун бүтүрөт да кетип калат. Экинчи бригада келет, өзүнүн жумушун бүтүрөт, кетип калат. Болду, ошон менен мындай айтканда кардарга эч бир оорчулук болбойт да. Ал эми сиз айткандай сыяктуу бизде офисте өзүбүздүкү 15ге жакындай бала офисте отургандарбыз, жал сметчик, бухгалтер. Эми ар бир өзүнүн сферасы менен иштеген балдар да. Ал эми неме боюнча, курулуш боюнча эми балдар көп. Себебен мен арабтарга да бир чоң проект салып бергенбиз. Ал жерде болсо бир моментте бизде 100ге жакындай бала иштеген да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, жетишебиз. Бул жака келип жаткан эс билдирүүлөрдү канча убакытта бүтүрүп бересиздер, үйдү кантип бүтүрүп алсак болот дегендер биздин YouTube каналыбызга жана ошондой эле Facebook баракчаларыбызга дагы чыгат. Бул маалыматтар жогоруда айтылып өттү. Ал тууралуу ал эми дагы ошол сиз курдурам деген үйлөр тууралуу суроолоруңуздар болсо, анда биздин WhatsApp номерибизге, эгерде WhatsApp номерибизге жазганга жетишпей калсаңыз, анда төмөндө турган мына ушул ADEX International компаниясынын номерлерине чалып, ошол жака консультацияга барсаңыздар болот. Дарегин дагы бир ирет азыр кайталап өтөбүз. Мына ушул Киевский 190, Киевский 190, андан тышкары бизде Инстаграмда, Фейсбукта, ТикТокто, эң негизгиси Ютубта биздин каналыбыз бар. Ошол каналда мен ар бир курулуштун этабы боюнча, ар бир жумуш кантип жасалат экени боюнча кенен видеолорду тартып көрсөтүп беребиз. Ошол жерге кирип, адам шашпай биздин страничкага кирсе, көп нерсеге жооп уже дайын да. Эң сонун, чынында бул кандай десем, сизге бул тармакка болгон кызыгуу качан жаралды? Балким сиз өзүңүз дагы буга чейин үй куруп көрүп, анан кийин ошондон кийин келди беле бул ойлор? Жок, мен негизи өзүм жогоруда белгиленгендей уюштуруучу элемин. Бизге деген ошол чет мамлекетте иштеп келген, курулушта иштеп келген балдар келип идеяны айтышкан. Идея жаккан да. Себебен мен өзүм кичинекей кезде жүргөндө дагы байкелерим көп, анан үйдө отурганда жыл сайын эле чогултулган акчаны үйдүн курулушуна кетире беришчү да. Анан биз болсо ал кезде өзүбүз жер иштетип мындай оокат кылчубуз. Анан мен наразы болчумун да. Ушул акчаны андан көрө чогултуп кайра ушу жерди көбөйтпөйлү десем, жок деп эле үйдүн ремонтуна сала беришчү да. Анан мен ошондо айтчу элем да, негизи акчаны чогултуп туруп бир жакшы уюштуруп алсак, үйдү бат эле салып койсок болот деп берчүм да. Анан Кудай, кыргызда сөз бар го, Кудайдын эле жана жаш баланын айтканы ишке ашат дейт да. Адамдын тилеги жараткандын кулагында. Да, ошондой самал кийин тигилерден мен уккандан кийин ушундай бат курса болот экен. Анан биз дагы ошол идея менен мындай күйүп жандык дагы, анан мындай изилдеп баштадык дагы, жана уюштурдук. Мен ошон үчүн өзүмдү таза уюштуруучу катары мындай тааныштырам. Жакшы. Анан чынында мисалы кыргыздарда сиз өзүңүз да айтып калбадыңызбы, тиги ремонт депчи, биз жаз келди эле кыргыздар ремонт кылат, же үйлөнөрдө, же күйөөгө тийерде, кызы күйөөгө тийерде үйүн ремонт кылат эмеспи? Анан бул ушул үйдү салып бүткөндөн кийин дагы ремонт кандай болот? Мисалы ошол ичин жасаш керек да. Ооба. Анан ал жагы кандай болот? Ошол сумманын ичине киреби же ал өзүнчө каралат? Жок, биз под евро ремонт деген деңгээлге чейин жеткизип беребиз. Ал жерди мен дагы бир айтып кетейин. Биз бир дегенде фундаментин куюп беребиз, трамбовать этип беребиз, дубалдарын коюп, чатырын жылуулап, крышасын жаап, ветровой карниз, водосток, суу аккыч дегендердин баарын коюп, сырткы үйдүн бетин кооздоп кетебиз, терезелерин коюп беребиз, сырткы темир эшигин коюп беребиз, үйдүн ичине киргенде болсо электромонтаж толугу менен дайын болот, сантехникалык системаны коюп кетебиз, дубалына болсо гипсокартон чаптап кетебиз дагы, биринчи слой шпаклевкасын тартып кетебиз. Апа-апакай болуп үй дайын болуп турат да. Полго болсо жылууланган стяжка куюлат дагы, анын үстүнөн наливной пол куюлат да. 2 этаж болсо темир лестницасын коюп кетебиз. Андан тышкары жогоруда белгилегендей вентиляционный системаны коюп кетебиз дагы, адамга болсо таза косметикалык ремонт кылат. Бул 90% жумуш бүттү дегенде да. Адам ошол эле наливной полдун үстүнөн ламинатын таштаганы калат, обои чаптаганы калат, натяжной потолок калат, ички эшик калат, кафель калат, бүттү. Эми эмне себептен отделканы албайбыз? Себебен отделка жумуштарын албайсыңар деп бизден көп суранышат. Отделка жумуштарын мен башында алып көргөм, бирок отделкага келгенде адамдар токтоп калат экен.
тандай алып алат экен. Бул жакта бир суроо келип атат. Саламатсыздарбы дейт. Полу кандай болот? Стяжка жана потолок кандай болот? Булар кандай материалдан деп да калтырган экен. Чынында азыркы учурда баягы материалдардын түрү көп го. Туура. Биздин эмени полду жылуулаганда болсо, мисалга катар межэтажный перекрытияга биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосундагы кабатка сип өзү эле кете берет да. Сиптин өзгөчөлүгү бул дубалга да кете берет, жана перекрытияга да кете берет да. Жүк нагрузканы да алат да, ошон үчүн бат курат да. Ал эми потолокту жылуулаган менен стяжканы жылуулаганда болсо, биз ошол эле пенополистирол гранулдун жылууланган пенополистиролду бетон менен аралаштырып туруп, пенополистирол бетон менен заливать этебиз да. Ал жана пористый шоколадтай сыяктуу болуп калат дагы. Ол бир эле учурда жылуулукту кармап берет, жана бекем болуп берет да. Бул жакта келген дагы бир СМС билдирүүнү тааныштырайын. Жер титирөөгө туруштугу тууралуу дагы бир ирет айта кетиңизчи деп калтырган экен. Мындай да, биз эми мындай да өнүккөн мамлекеттердин карап көрөбүз да, биз эч нерсени мындай оюбуздан чыгарган жерибиз жок. Жогоруда белгиленгендей бул технология Америкада 100 жылдан бери колдонуп келаткан технология, Канадада, Америкадачы. Анан жер титирөөгө бекем болгонунун себеби, бирден бир себеби, бул сип жанакындай плита болгондо өзүнө жүк көтөрүү касиетке ээ болот да. Мисалга катары мен мамлекеттик курулуш агенттиги бар, баарыбыз билген эле. Ошол мамлекеттик курулуш агенттигинен жыл сайын сертификациясынан өтүп турабыз да. Сертификациясынан өткөндө ошол жерден бизди текшеришет. Бул нормаларга жооп береби, жооп бербейби, жана канчалык деңгээлде жүк көтөрөт, көтөрбөйт депчи. Алдагы видеолор бар, анда көрсөңүздөр болот. Анан сип өзүнө нагрузканы алып атат. Нагрузканы алгандан тышкары ар 1 метр 25 сантиметр сайын тактай коюлат. Ошол себептен элестетип атасыздар, ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын тактай коюлган себептен ал жана колоннанын функциясын аткарат дагы. Анан ОСБ-дагы тактайдагы жер титирөө болгондо бул кыймылдай алат. То есть аморфный эмес да, сынып кетпейт. Же болбосо чачырап кетпейт, ажырап кетпейт да. Бул жердин инерциясы менен кошо кыймылдайт. Кадимкидей элечи, но эч качан урап басып калбайт. Мисалы катары, эгерде эми азыр заман ачык да, бүт маалымат ачык. Интернетке кирип деле биздин YouTube каналга же болбосо вообще эле YouTubeга кирип туруп, сип землетрясение деп жазса, Япония менен Американын ученыйлары биргеликте атайын бир этаж эмес, 2 этаж эмес, чоң биз мына высотный здание сыяктуу болгон 6 этаж курулуш здание куруп туруп, ошону 7,5 балга текшерген видеолор бар да, тесттеричи. Россияда өткөзгөн тесттер бар, чоң-чоң. Эми Кудай буйрса биз да пландап жүрөбүз, Кыргызстанда өткөзөбүз деген. Пока ага эмебиз жете элек, мындай кандай десем, мүмкүнчүлүгүбүз, бирок негизи уюштурабыз деген оюбуз бар да. Бирок технология эч өзгөртүлбөстөн ошол бойдон куруп келатабыз. Жакшы. Канча жылга кепилдик бересиздер деп? Туура эле, бул суроо дагы туура эле. Бизде эми негизинен мындай да, айтып атпаймынбы, жагы биз баса белгилейм да. Бизде көп учурда ойлошот да, бул жаңы нерсе экен, ошон үчүн мындай канча жылга кепилдик бересиңер депчи. Мисалы катары биздин YouTube'дагы видеолордо кирип көрүшсө, миллион просмотрлар бар видеолордочу. Бирок ошол жерде бир дагы биздин кардарыбыздын жалабасы жок. Мисалы катары мен 7 жылдан бери салып келатам. 7 жыл мурунку салган объектилерибиз деле Кудайга шүгүр жашап жатышат. Ошон үчүн бул кадимки эле курулуш технологиясы. Эч айырмасы жок. Бизде, например, 1930-жылдары Кыргызстан билесиңер да, Советтер Союзу келгенден кийин топурак үйлөргө өтө баштаганбыз да бизчи. Топурак үйлөрүнө өтө баштаганда, ошол эле Канадада, ошол эле учурда уже кирпич үйлөрдөн уже сипке өтө башташкан да. Айырмачылык ошондо да. Сонун негизи эле ошол кардарларыңызга ошо таман тургузуп берип, ачкычын тапшыргандан кийин ошол жакта жашап, анан сизге мындай жүрөгүңүздү жылыткан кандай ыраазычылыктарды билдирет сизге? Эми Кудайга шүгүр, мен бүт эле кардарым менен мамилем жакшы. Анан жакында эле мен Кара Балтага бир байкеге үй салып бердик эле. Анан ал байке да мындай жөн байке эмес экен, кыргыздын бүт кыялын ишке ашырган байке экен да ал байкечи. Бүт иш кылат экен, малы да бар экен, тракторлору да бар экен. Кыргыз эмнени пландаса баары менен иштейт экен да. Даже рыболовный хозяйствосу бар экен байкенчи. Анан ошол байкеге мен чоң үй салып бердим, улуу киши да. Улуу киши чоң 240 метрлик үй салып бердик эле. Анан мен кайра видео тартайын деп 1-2 жылдан барсам, байке кой союп, калпак кийгизип, аябай чапан кийгизип, мен аябай тосуп алды да. Анан сиз айткандай сыяктуу байке айтат, аябай чоң залы бар эле, 11ге 4 болгон, узун, өзүнчө эле кафе да. Анан ошол залга дейт, случайно кышында кирип калсам дейт, берки спальный комнатада мындай жуп-жылуу экен дейт. Отопление жок, эч нерсе жок. Ал байке айтат, мен ушул жашка жетип дейт, ушул 70 жашка жетип. Ушул биздин ушу дайыма ушу эмелерибиз, конок тоскон бөлмөлөрүбүз, холодильник болчу дейт да.
Анан кышында адам кирчү эмес дейт, аякка коркупчу. Анан кийсем жыпчылуу экен дейт, аябай ыраазы болуп, ошол байке мен болбой, жок байке жөн эле болсо десем болбой койсоюп тосуп алды да. Дайыма ушул сизге чынында кардарларыңыздын каалоо тилектери, сизге болгон жылуу ушундай пикирлери боло берсин. Азыр болсо бүгүнкү мына ушул майрамда отурлай, жалпы бизди көрүп жаткан айымдарыбызды куттуктап өтүңүз. Рахмат, Кудай буйрса, ушундай Пирамида каналы бизге аябай жакшы мүмкүнчүлүк берип атат. Баарыңыздарды дагы бир жолу жазгы майрамыңыздар менен куттуктайм. Эң негизгиси бул жашоодо ден соолук экен, баарыңарга ден соолук каалайм. Жана ошондой эле бактылуулук каалайм да. Себеби бактылуулук бул акчада эмес, бактылуулук бул башка жумушта эмес, бактылуулук бул сиздин ички жан дүйнөңүздө өзүңүздү ошо бактылуу сезгендикте да. Ал эми бактылуу болуш үчүн жаныңызда дайыма жакын адамдарыңыз болсун, жана жакшылыктар коштосун да. Себеби жаныңызда жакын адамдарыңыз жана жакшы адамдар коштосо, мен ишенем, дайыма сизде жакшылыктар коштойт депчи. Ошол себептен баарыбыз тең бактылуу бололу, эч бир нерсеге мындай кам болбой жашайлы. Баарыңарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айтканыңызга биз дагы толук ирет кошулабыз. Сизге дагы ден соолук, ишиңизде ийгиликтер боло берсин. Албан ийгиликтерди жаратып, жалпы ушул кыргыз элинин камын ойлоп жаткан сиз болсоңуз, сиздин камыңызды ойлогон жараткан болсун. Алдыдагы иштериңизде чоң ийгиликтер боло берсин дейли. Бизге келген коногубуз менен тааныштырайын. Adex International курулуш компаниясынын жетекчиси Уларбек Бакырдинов болду. Ал эми азыр мына ушул Adex International компаниясы тууралуу тартылган атайын видео ролик бар. Мына ошого кезекти берели. Биз болсо эфирибизде жыйынтыктабайбыз. Бизден дагы келе турган конокторубуз бар. Анда майрамдык чыгарылышыбызды дагы алды карай улантабыз. 3 айга чейин үйлөрдү салып берип, кардарларды ключ тапшырып, киргизип кетип атабыз да. Тесттерден өткөн шайкештик сертификаты бар компания. Америка мамлекетинде 80% жертамдар ушул технология менен салынат экен. Акчаны үнөмдөөгө аракет кылабыз да. Мындайча айтканда мен клиенттерге тамашалап айтып коем. Эми конокко барып келсеңер болот, коноктон кайра келгенче үйүңөр бүтүп калат деп. Айырмасын карап көрсөңүз өзүңүз деле көрүнүп турат да. Квартирадан бир 2 комната алса, бизден болсо чоң 2 этаж толук кандуу бир чоң үй бүлө жашаганга, үй салганга толук мүмкүнчүлүгү сүйлөт да.